Ассаламу алейкум, кадырман көрерман жана угарман. Марва телеканалынан жана Насихат радиосунан угуп жаткан угарман. Назарыңыздарда куттуу орозо 2024 долбоору аны алып барган мен Гүлназ Эркинбек кызы. Кадырман көрерман, биз бүгүнкү берүүдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрү, намаздын келип чыгуусу, тактап айтканда тахажжуд, таравих, духа, нафил намаздардын кантип келип чыккан, инсанга кантип бул намаздар парз кылынды, деги эле кайсы намаздар сүннөт болду, ушул туурасында биз кененирээк маалымат бермекчибиз. Бизде конокто Кыргыз Ислам университетинин мугалими, устаза Мерим Сардыбаева болмокчу. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан марек болсун, карманыңыз кабыл болсун. Амин, рахмат берке болсун. Сиза ушул Рамазан айында турабыз. Быйылкы Рамазан жылдагы Рамазандан кантип өзгөчөлөнүп турат? Деги эле быйыл кандай роза кармап атасыздар? Аллага шүгүрлөр болсун. Жакшы эле болуп жатат. Ошол биз өзү келгенибизге 2 жыл болуп атат. Май айында 2 жыл болот. Кыргызстанда орозо аябай мындай шаңдуу өтөт экен. Аябай жакшы өтөт экен. Биз мисалы кеткенге чейин 2004-2006 жылдары кеттик. Ал жылдары мындай деңгээлде болбойт, өткөрүлбөйт болчу да, азыр аябай шаңдуу, ушундай бир үйлөрдү, мекемелерди кооздоп, бир өзгөчө бир атмосферада өтүп калыптыр. Эң сонун. Ошо ушул бүгүн биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрү, намаздардын келип чыгуусу боюнча сөз кылабыз деп калдык. Алгачкы суроо ушул Пайгамбарыбыз сүннөттөрүнө токтолгум келип турат. Деги эле бул сүннөт деген өзү эмне? Пайгамбарыбыз сүннөткө кандай көңүл бурган? Парыз менен сүннөттүн айырмачылыгы кандай? Ушул тууралуу токтолуп өтсөңүз. Сүннөт туурасында эми негизи айта турган болсок, бул ошо жол дегенди билдирет. Басуу, путь, жол дегенди билдирет. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жолу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кандай иш аткарган болсо, ошону биз сүннөт деп билебиз. Ал сүннөттөр бизде же Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан сөз, же болбосо өзү кылган амал, же болбосо ошол бир нерсени кылган сахабалар, аны көргөн адамдар, сахабалар бир амалды кылса, ошого Пайгамбарыбыз алейхиссалам унчукпастан же каршы чыкпастан жанагындай икрар деп коет, ошону бекемдеген болсо, сүннөттүн түрлөрү ошол. Анан сүннөт негизи бизде ошол экиге бөлүнөт. Суннатул худа, анан суннату заваид деп. Суннатул худа деген бул эгерде аны калтырсак, баягы жакшы эмес, же болбосо жаман көрүнгөн амалдар. Бул мисалы жамаат намазына чыгуу, же болбосо азан айтуу деген сыяктуу бекем. Андан кийин суннату заваид деген бул андай эмес, более мындай даражасы ылдыйраак десек болобу. Мисалы Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын тамак жегендегиси, кийингендегиси кандай болгон, ошол сыяктуу. Анан эми парз менен айырмачылыгы туурасында айта турган болсок, парз деген бул далил тарабынан келе турган болсок, сөзсүз баягы Куранда эскерилген нерсени ошол парз деп аталат. Анан сүннөттө эскерилсе, бирок ошол парзда анан сүннөттө эскерилсе, канчалык мындай далили ошол күчтүү болсо, ошол Куранда сүннөттө эскерилген болсо, ошону биз парз дейбиз. Ал эми сүннөт бул Пайгамбарыбыз алейхиссалам аткарган, бирок бир Куранда келген эмес нерсе. Эми кыскача айта турган болсок, ошол. Эми деңгээли боюнча парз бул сөзсүз аткарыш керек болгон нерсе. Сөзсүз аткарыш керек. Кимде ким парзды жокко чыгарса, же болбосо парз болунган амалга каршы чыга турган болсо, ал адам динден чыгат. Айырмачылыгы ошондо. Парзды аткарышка милдеттүүбүз, эгерде калтырсак күнөөкөр болобуз. Ал эми сүннөт бул Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кылган амалдары. Аткарсак биз соопко ээ болобуз, эгерде аткарбасак биз күнөөкөр болбойбуз. Бирок айыпталабыз. Порицание деп коет го, айыпталабыз ошол Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүн калтыргандыгыбыз үчүн. Кыскача айта турган болсок, ошол эми албетте бул дагы бир илимде усулу фикх туурасынан ала турган болсок, же болбосо хадис илими туурасынан тарабынан ала турган болсок, бул албетте чоң тема. Эң сонун. Устаза, ошондо сахабалар сүннөткө кандай көңүл бурушкан? Азыр биз сүннөткө кандай көңүл буруудабыз? Эми албетте заман алыстаган сайын, Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын доорунан алыстаган сайын,
адамдар мындай алсыздаган десек болот. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын заманында сахабалар баарын көрүп турган. Пайгамбарыбыз алейхисалам кандай аткарган болсо, кандай деген болсо, дароо бири-бирине жеткен, дароо ошону сураштырышкан, ушундай бекемделип, ошол замат бир шарияттын бир өкүмүнө ээ болду десек болот эле да. Ал эми заман алыстаган сайын албетте кандайдыр бир алсыздоо болду окшойт, бирок бул деле адамдын ыйманына кайта турган нерсе. Сүннөттү калтырбай, бекем кармаган адамдар бизде андай пенделер жок эмес, бар. Аллага шүгүрлөр болсун. Айырмачылыгы ошондо болуш керек. Сахабалар мезгилинде алар Пайгамбарыбыз алейхисаламды түзмө-түз көрүп турушкан. Кандай муктаждыгы болгон болсо, дароо барып суроосун узатышкан. Биздин заманда биз азыр ошол пайгамбарлардын мураскорлору болгон ошол алымдардын китептерине кайтып, мазхаб ээлерине кайтып, ошентип карманабыз. Сүннөттү биздин айырмачылыгыбыз ошондо. Жакшы. Пайгамбарыбыз калтырган сүннөттөр аркылуу жашасак, бул жашоодо деги эле акыретте бизге кандай пайдасын берет, кандай таасирин берет? Шариятыбызда албетте Куранда келинген нерселер, бардык эле амалдар жалаң гана Куранда келинген эмес да. Көпчүлүгү мындай Куранда бир жалпы айтылган нерсе болсо, кийин сүннөт ошону толуктап, же болбосо чечмелеп берген да. Мисалы ошол намазды деле парыз болунду десе, ошол сүннөттө кандай парыз болунду, канча рекет окуш керек, убактысы кандай болуш керек, өкүмдөрү кандай, ошонун бардыгы бизде эмне сүннөт аркылуу чечмеленген. Демек, бул экөө мындай бири-бирине аябай байланган нерсе да, Куран менен сүннөт. Пайгамбарыбыз алейхисалам ошол Курандагы келген нерселерди дагы да бизге чечмелеп берген. Ошондуктан экөөнүн деңгээли ушундай күчтүү. Кимде ким ошол Куранга гана ишенемин, мен сүннөткө ишенбеймин, мен Куранды гана карманамын десе, ал адам эмне динден чыгат. Себеби Пайгамбарыбыз алейхисаламдын айтканы, дегени, көргөзгөнү. Эгерде Пайгамбарыбыз алейхисалам бизге бул нерселерди чечмелеп бербегенде, биз бүгүнкү күндө көп нерседен адашсак керек эле, же кандай дейбиз. Өзү шарияттагы өзү эң чоң алынган нерселерде, же Курандан, же сүннөттөн, же кийинки ошол табийиндерден. Дагы кандай эле сурооңуздун акыры? Туура эле, толук эле. Деги эле бизге бул акыретте дагы бизге кандай пайдасын берет? Кандай пайдасы? Бул жашоодо кандай пайдасын берет? Биринчиден биз ушул милдеттүү түрдө карманышыбыз керек. Кимде ким сүннөттү жокко чыгарган болсо, аны биз динден чыгат дедик. Пайдасы эми Пайгамбарыбыз алейхисаламдын шапаатына ээ болобуз. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын шапаатына ээ болобуз. Бул пайдасы. Ал эми такыр карманбай койсок, бул дүйнөдө биз сөзсүз адашабыз. Бизде Куранилер деген болот, ошондой дагы жамааттар болот. Ошол хадиске ишенбейт, бир гана Курандын өзүн гана карманат. Булар сөзсүз эмне адашуу. Себеби Пайгамбарыбыз алейхисалам абадан алып сүйлөбөйт. Сөзсүз Аллах Тааланын вахий менен сүйлөнгөн сөздөр бул. Ошондуктан шарияттын негизги бир нерсеси болуп саналат. Курандан кийинки эле даражада. Негизи эле бул сүннөткө амал кылуу эң биринчи орунда турат эмеспи? Азыркы коомдо биз сүннөткө кандай амал кылышыбыз керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы сүннөтүн көбүрөөк эстеп, жадыбызга бекем түйүп, ошол нерсеге амал кылышыбыз керек? Деги эле бизге кайсы сүннөттөр аябай зарыл? Эми жашообузда Пайгамбарыбыз алейхисаламдын аткарган бардык амалдары бизге сүннөт болуп саналат. Андан кийин бүгүнкү күндө биз деле көп нерселерди, адатта болгон нерселерди биз ибадатка айландыра алабыз да. Аны кантип десе, ошол ниетибизди оңдоп, анан кандай болгондо, ошол Пайгамбарыбыз алейхисалам кандай кылып көргөзгөн, Пайгамбарыбыз алейхисалам кандай кылып тамак жеген, кандай кылып уктаган, кандай кылып бир балдарына мамиле кылган деген сыяктуу, айтор жашообуздун бардык эле нерсесинде сүннөт бар нерсе да. Эми ал деген адам ыйманына жараша, таквачылыгына жараша болсо керек. Канчалык сүннөткө бекем болсо, адам ошончо изилденет, китептерден окуйт, Пайгамбарыбыз алейхисаламдын сүннөттөрүн билет. Анан албетте шарият аркылуу болуш керек. Себеби бизде кээ бир нерселер бар, мисалы өкүмү кеткен нерсе болушу мүмкүн. Кээ бир нерселер бар, өкүмү калган. Ошонун бардыгын эле илим жолунда жүргөн болсо, муну айырмай алат да, айырмай алат.
эртең менен тургандан кечкиргенге чейин эле бизде канча сүннөт да. Ойгонгондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай деген, кайсы дуаны айткан, анан ажатканага киргенде кайсы буту менен кирген, кайсы буту менен чыккан, даратты кантип алган, дараттын парыздарын аткарды мейли, кошумчасычы ушул кошумча кылгандары бул бардыгы сүннөт. Анан намаз окуганда парыз бул 2 рекет багымдат, 2 рекеттен тышкары 2 рекет сүннөт окуп атат. Бул сүннөт. Сүннөт айтор бизди жашообузга аралашып жүргөн мындай нерсе да. Биз бир сүннөттөн, биз мусулман катары болгондон кийин биз сүннөттөн бир арыла албайбыз да. Мусулман эретинде. Биздин жашообузда бардык нерседе сүннөт бар. Ошон үчүн азыркы мезгилде туура эмес бир түшүнүктө бул мазхаб кармабагандыктан болуп чыккан бир түшүнүк бар. Бул сүннөт экен да деген бир кандай бир көңүл, кош көңүлдүк кылуу, андай эмес. Сүннөткө биз бекем болушубуз керек. Себеби бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу. Жада калса азыркы күндө кээде ушундайларды көрүп калатабыз. Парыз намаздын парызын окуган мул сүннөт экен да деп таштаган да. Жок, сүннөт бизде сүннөт дагы бөлүнөт. Жана айткандагыдай өтө мындай бекемделген сүннөт, анан жеңилирээк. Эгерде ошол бекем болгон сүннөттөр, мисалы, кээде жанагындай диндин бир лозунгу сыяктуу болуп калат да, аларга биз каршы чыксак, динге каршы чыккан болуп калабыз. Мисалы, жана айткандай жамаат намазы сыяктуу, же болбосо азан сыяктуу, же болбосо мына тарави бекемделген сүннөт деп атабыз, ошол сыяктуу сүннөт менен жашабай кое албайбыз да мусулман эретинде, мусулман катары. Сизде ошондо биз сүннөткө кантип бекем амал кылабыз? Мисалы, кантип бекем сүннөткө амал кылсак болот да? Берилип Илимди көтөрүү менен, таквачылыкты көтөрүү менен. Адамда илим болгондо анан таквачылык келет да. Билгенде, бир нерсенин кадырын билгенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн билгенде, муга кандай сооп берилет экенин билгенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай абалда дагы, мисалы багымдат намаздын 2 рекет сүннөтү, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушта дагы, сапарда дагы калтырган эмес экен да. Ошонун деңгээлин билгенде, деңгээлин биз кантип билебиз? Илим талап кылуу менен билебиз. Ошонун кадыр баркын, деңгээлин, кандай соо экенин, күчтүүлүгүн билгенден кийин, анан кийин биз ошол нерсени калтырбай амал кылышка эмне аракет кылабыз. Илим жок болсо, адамда кадыр баркын билбейт, анын сооптугун билбейт, анын даражасын, кандай сооп берилет экенин билбейт дагы, ал амалга көңүл бурбайт. Илим алуу менен деп ойлойм да. Илим алуу менен ошонун кадыр баркын билебиз, анан ошого кызыгабыз, ошол амалга кызыгабыз. Бизде бар го, динден алыс болсо деле, эч нерсе билбесе деле, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан экен, ушундай эгерде могул амалды кылган болсоң, ушундай сооп болот экен десе, ушуну угуп калган нерсесине амал кылгысы келет. Себеби эмнеге? Ошого илими жетти, ошону укту. Укпаса, гафлатта, жанагындай бир караңгычылыкта жүргөн болсо, ал бул нерсе менен иши дагы болбойт. Сизде илимди талап кылыш керек деп айтып калбадыңызбы? Деги илимди кимден талап кылабыз? Деги эле бул китептен илимди окуйбузбу же атайын бир устазага барып, ал жактан илим алышыбыз керекпи? Албетте бул дагы илим алуу дегенде бизде маалымат алуу деген бар, анан илим алуу деген бар. Маалымат бул азыркы күндө биз бир нерсени Инстаграмдан окуп атабыз, же Фейсбуктан окуп атабыз, же Ютубтан көрүп атабыз. Бул мындай жөн жалпы маалымат алуу да. Ал эми чыныгы илимди алуу бул сөзсүз устаздан болот. Эң жөнөкөй мисалы Куран тажвид илиминен баштап, фикh илими болсун, тафсир илими болсун, акыйда илими болсун, бардыгы тасаввуф илими болсун, биз эмне устаздан алышыбыз керек. Ошондо биз адашпайбыз. Ошондо биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын, Аллах тааланын максат кылып айткан нерсесин биз туура түшүнөбүз. Аны биз сөзсүз илим ээлеринен алышыбыз керек. Ал эми өзүбүз эле китеп сатып алып илим ала турган болсок, бул адашууга алып келиши мүмкүн. Себеби алымдардын айтканын, ошол эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын, ошол эле аятта келген, Куранда келген аятты биз туура эмес түшүнүшүбүз мүмкүн. Бул баягы илим туурасында айта турган болсок, ал эми маалымат бар. Мисалы, кругозорубузду кеңейтүү үчүн, мисалы сахабалардын өмүр баянын окусак, мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окусак, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары, сахаба аялдар, бул кандайдыр бир биздин кругозорубузду кеңейте турган, маалымат алына турган нерселер. Буларды биз өз алдынча китептерден окусак болот. Ал эми фикh маселеси, же болбосо акыйда маселеси, же болбосо тасаввуф илими, биз муну сөзсүз устаздан алышыбыз керек. Эң сонун, аябай түшүнүктүү болду. Куран менен сүннөттү кантип туура карманабыз? Куран менен сүннөттү туура кармануу үчүн алымдардын түшүнүгү менен, алымдардын көз карашы менен карманышыбыз керек. Эгерде адам азыркы күндө Куранды ачып, мен деле
Аллах Тааланын пендесімін, имам Абу Ханифа деле Аллах Тааланын пендеси деп туруп, ал түшүнгөндө эмнеге мен түшүнбөйм десе, адам сөзсүз адашат да. Сөзсүз мазхаб аркылуу. Кайсы мазхабта болбосун, эми биздин өрөндө Ханафи мазхабы, Ханафи мазхабын карманабыз. Ошол мазхаб ээлери аркылуу биз Куран сүннөттү туура карманабыз. Эгерде биз мазхаб ээлери аркылуу эмес, өзүбүз кармансак, биз сөзсүз адашууга учурайбыз. Неге дегенде аяттар көп, бирок өкүмдөр чыга турган бизде бир аз гана аяттар бар. Хадистер дагы көп, бирок өкүмдөр алына турган хадистер бизде аз. Ошону жана Раматылык Чубагачы айтмакчы, мазхаб ээлери эмне кылат? Бардык Куран сүннөттү топтоп келип туруп, баарын топтоп келип туруп, анан бир тыянак чыгарып берет да. Азыркы күндө мисалы бизде аз эмес да, бир хадисти карасаң, бир амалды мактаган сыяктуу болот. Бир хадисти карасаң, ошонун эле каршысын айткандай болот. Бирок шарият логикага деле акылга сала турган болсок, эч качан бири-бирине өзүнө каршы келбейт, карама каршы келбейт Аллах Тааланын шариаты. Демек, ошону бизге ошол мазхаб ээлери түшүндүрүп берет. Бул мисалы бир амалды бул исламдын башында болгон, бул исламдын акырында болгон. Мунун өкүмү кеткен, мунун өкүмү калган. Же болбосо кайсы бир сөздү, кайсы бир өкүмдү хас жанагы бир атайын бир сахабанын өзүнө гана айткан, же болбосо бир коомдун өзүнө гана айткан, ошолорго гана тиешелүү болгон бул маселе, калгандарына тиешелүү эмес деген сыяктуу. Кээ бир маселелер пайгамбарыбыз алейхиссаламдын аялдарына гана тиешелүү болгон болушу мүмкүн. Кээ бир маселелер жалпы мусулман айымдарга тиешелүү болгон болушу мүмкүн. Ошонун баардыгын бизге мазхаб ээлери түшүндүрүп берет. Шарият эми көп да, бизде насых деген бар, мансух деген бар, мутлак деген бар, мукайид деген бар, мужмал деген бар, муфассир деген бар. Ошондой бир илим аркылуу анан ошол мазхаб ээлери бизге ошол түшүндүрүп берет да, формулаларды чыгарып. Бул 14 кылым, канча кылым өткөн, практикадан өткөн нерсе да, канча деген мамлекеттер ошол мазхаб аркылуу. Мисалы, Усман империясы, азыркы түрктөрдүн кинолорун көрүп аябай неметип атышат, тарыхка дагы бир кызыгуу пайда болду десек болот биздин жаштарда. Усман империясы ошол эле канча кылым, 600-700 кылым ошол Ханафи мазхабы менен башкарганда, не деген чоң-чоң мамлекеттер. Анан бүгүнкү күндө келип мен Куран менен сүннөттөн түзмө-түз алам десе, ал сөзсүз адашат. Эң сонун. Устаза, биз мурунку берүүдө Саида устаза менен ушул 5 убак намаздын өстүртөн гана алып өткөнбүз да. Бул жолкусунда 5 убак намазга дегеле тахажжуд, таравих, духа, нафил намаздарын токтолобуз деп өттүк. Алгач ушул намаздар тууралуу суроо, 5 убак намаз инсанга кантип парыз кылынды, бул кантип 5 убак намаз келип чыкты, пайгамбарыбыз бул инсандарга кантип түшүндүрдү ошол убакта 5 убак намазды, дегеле башынан бери 5 убак беле, ошол тууралуу айтып өтсөңүз толук. Тарыхына токтолуп. Эми намаздын парыздуулугу бул Исра Ми'ражга, пайгамбарыбыз алейхиссалам Исра Ми'ражга чыкканда ошол асманда парыз болунган ибадат экен. Калган ибадаттар бизде вахий аркылуу, Жибрил алейхиссалам аркылуу, ортомчу аркылуу парыз болунган болсо, жана жерде парыз болунган болсо, бир гана намаз бизде асманда парыз болунган, жана ортомчусу жок. Аллах Таала тарабынан, өзү Аллах Таала тарабынан түзмө-түз парыз болунган амалдардын бири экен. Бул Исра Ми'раж качан болгон десе, риваяттар бар экен. Хижратка чейин 1,5 жыл калганда болгон деген риваяттар бар экен. Хижратка чейин пайгамбар алейхиссаламдын Мадинага көчкөнгө чейин 3 жыл алдын деген дагы риваяттар бар экен. Бирок көбүрөөгү токтолгону ушул хижратка чейин 1,5 жыл мурун болунган дешет экен. Ошол пайгамбар алейхиссалам асманга көтөрүлгөндө Муса алейхиссаламды кезигет. Муса алейхиссалам сурайт, Аллах Таала сенин үммөтүңө эмнени парыз кылды дегенде, ошол намазды парыз кылды дегенде, 50 рекет дегенде, баарыбыз эле бул хадисти уксак керек. 50 рекет эмес, эмне 50 мал, 50 мал. Сенин үммөтүң бул алсыздык кылат деп, кайра Аллах Таалага кайт дегенде, Аллах Таалага кайра кайтып, кайра суранып отуруп 5 мал калгандагы, бирок ошол 5 малдын сообу жанагы эле 50 малдын соңундай болуп калган. Андан кийин Жибрил алейхиссалам пайгамбар алейхиссаламга көргөзүп берет, убакыттарын белгилеп берет. Багымдаттыгын, пешиндикин, убакыттарын бардыгын белгилеп берет. Өзү имамдыкка өтүп, ошентип пайгамбар алейхиссалам убакыттарын анан бизге пайгамбар алейхиссалам аркылуу анан бизге убакыттары белгилүү болду. Анан дагы бир канча мал болгон десе, ошол айтылат 2 мал,
3 маал болуңан деп анан барып көбөйгөн жана тадарруч деп коет баягы неме менен бир даража менен дагы 5 маал болгон деген дагы риваяттар бар. Анан 2 маал 2 рекет 2 маал деп 2 рекет делген дагы хадистер бар. Мисалы Айша энебиз айтат, радиаллаху анха 2 маал болуп, андан кийин барып 4 маал болду дагы, сапарда гана 2 маал абалдан бойдан калды. Хадарда жүн туруктуу бир жакта жашап атканда 4 маалга толуктанды деген дагы хадистерде келет. Ошондо 5 убак намаздын бири-биринин өзгөчөлүгү кандай өзгөчөлөнүп турат 5 убак намаз? Бардыгы парыз. Биз мисалы айтпайбыз, бирөө күчтүүрөөк, бирөө слабыйраак деп айтпайбыз, алсызыраак деп айтпайбыз. Бардыгы бирдей парыз деңгээли боюнча. Бирөө багымдат намазына ишенип, анан пешин намазына ишене албайт да. Бардыгы парыз болгон нерсе. Андан кийин ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндөгүдөй окулат. Эч ким мисалы бир күнү туруп уйкусу жакшы канган күнү же болбосо ыйманы аябай мындай көтөрүлүп кеткен күнү 2 эле рекет эмес мен 6 рекет окуйм дей албайт. Же болбосо 4 эле рекет эмес мен 8 рекет окуйм дей албайт. Парыз болгон намаздарды ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндөгүдөй. Анан бизде парыз болгондар ошол багымдат намазынын 2 рекети, пешин намазынын 4 рекети, асыр намазынын 4 рекети, шам намазынын 3 рекети, анан куфтандын 4 рекети. Калгандары бизде сүннөт. Бирок сунна муаккада бекемделген сүннөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырбаган. Ошону аткарсак, сүннөт аткаруу менен, сүннөткө бекем болуу менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыяматта шафаатына ээ болобуз. Айырмачылыгы, мен ойлойм, айырмачылыгы жок, себеби бардыгы эле парыз болгон. Анан өкүмдөрдө болушу мүмкүн, мисалы бирөө 4 рекет, бирөө 2 рекет, бирөө 3 рекет деп. Ошо тарабынан айырма болушу мүмкүн, бирок парыздуулугунда деңгээли даражасы бирдей. Эң сонун. Сиз ошондо азыр 5 убак намазга токтолуп өттүк. Эми духа намазына токтолсок, бул духа намазы кандай болгон намаз, кайсы убакта окулат? Деги эле бул духа намазы истихара намазы сыяктуу же кандай? Бизде парыз намаздары бул 5 маал намаз. Парыз намазынан тышкаркы намаздар бизде мандуб, сүннөт болгон намаздар. Демек, парыз бул сөзсүз окула турган. Сен мусулманмын десең, сөз ушул 5 убак намазды окушуң керек. Андан калган намаздын бардык түрлөрү бизде нафил намаздар болуп саналат. Нафил деген эмне? Нафил деген парыз эмес жана важип эмес, милдеттүү болбогон. Бирок аткарсаң соопко ээ болуна турган намаздар. Бул духа намазы дейбизби, ишрак намазы дейбизби, же таравих намазы дейбизби, же истихара дейбизби, кандай түрлөрү болсо, ауабин деген бар, тасбих намазы дейбизби, кандай түрү болбосун, бардыгы эмне нафил намаздарга кирет. Нафил деген эмне? Адам өзүнө милдеттеме алат. Аллах Таала парыз кылган эмес, важип кылган эмес, өзү каалап, өз каалоосу менен аткарыла турган намаздар. Анан нафил намаздар бизде көбүнчө эмне 2 рекеттен окулат. 2 рекеттен жана багымдат намазына окшотуп окулат. Истихара намазы менен айырмачылыгы, истихара бул Аллах Тааладан бир кеңеш суроо, Аллах Таалага кайрылуу, көбүнчө окулат. Анан окулгандан кийин истихара дуасын айтып туруп, анан Аллах Таалага ошол өзүнүн муктаждыгын дуа кылып туруп, анан жатып алат. Ошол көбүнчө уктар алдын кылынат. Ушул истихара намазы. Ал эми духа намазы бул күн көтөрүлгөндөн кийин окула турган намаз. 2 рекеттен окулат. Ошол 4 рекет окулганы жакшы. Кимде ким ошол хадисте, ошол көрдүңүздөрбү, ошол хадисте келет мундагы фазилеттери, кимде ким духа намазын окуган болсо, ага бир күндүк жанагы муктаждыгынын баары көтөрүлөт деген жана башка көптөгөн хадистер бар. Духа намазын дээрлик түшүнүктүү болду десек болот. Эми Рамазан айындагы эң маанилүү намаз бул таравих намазы. Таравих намазы бул эмнени билдирет? Таравих деген сөзү өзү. Эмне үчүн 20 рекет окуйбуз? Пайгамбарыбыз бул таравих намазына кандай көңүл бурган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу таравих намазы бул орузудо окулчу намазы. 20 рекет. 20 рекет кылып Умар радиаллаху анху бекитет. Башка мазхабтарда 8 рекет окугандар да болот, албетте ар биринин өзүнүн далили бар. Бирок Умар радиаллаху анху бекиткен, ошол бизде Ханафи мазхабында 20 рекет окулат. Таравих деген ошол
таравиха деген ушул эс алуу дегенден билдирет. Аны биз эки рекеттен кылып окуп, ортосунда ар эки рекеттен 4 рекет болуп атпайбы? Ар 4 рекеттен кийин отуруп эс алуу бар болгондугунан улам ошол таравих деп аталып калган. Эс алуу же болбосо эс алдыруу дегенди билдирген сыяктуу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бул таравих намазын ошол Рамазан айында окуп, анан адамдар көп чогулуп, жамаат болуп чогулуп келип баштаганда кээде Пайгамбарыбыз алейхиссалам чыкпай койгон экен да таравих намазына. Себеби адамдар өзүнө милдеттүү түрдө, важип түрүндө милдеттүү кылып албасын деп, ошого Пайгамбарыбыз алейхиссалам кээде чыкпай койгон экен. Андан кийин Умар радыйаллаху анхунун заманында ошол таравих намазды сөзсүз окула турган кылып 20 рекет кылып бекитилген. Биз билебиз, шариятыбызда сахабалардын кылганы, сахабалардын бир нерсеге ижма болгондугу, эгердер Умар радыйаллаху анху бир нерсени кылган болсо, башка сахабалар каршы чыкпагандыгы ошол ишке эмне бекемдейт жана ага күч кубат берет. Ошондон кийин бизге бул эмне күчтүү бир амал деп койсок болот. Ошондуктан бизде азыр Рамазан айында ошол бизге мындай бекемделген сүннөт, сунна муаккада болуп, ошондон улам калып калган 20 рекет окулат. Ошол таравих намазындагы таспихтерге кандай көңүл бурушубуз керек? Таравих намазындагы таспих ар 4 рекеттен кийин айтыла турган таспих бул сүннөт амалдардан. Кимде ким шашкан болсо, же болбосо эгерде айтпаган болсо, бир таравих намазы болбой калды же эсептелбей калды деген нерсе эмес. Эгерде айтпаган болсо, эч нерсе болбойт. Бирок ошондой бир мындай сүрөтү ошондой болуп калганда, 2 рекеттен окуп, ортодо таравихке, ортодо таспих айтып 3 жолу, кайра 2 рекеттен окуп, кайра 3 жолу таспих айтып, сүрөтү ошондой болуп калган. А бирок кимде ким айтпай койгон болсо, ал намазы дурус болбой калды деген нерсе эмес. Намазы дурус боло берет. Түшүнүктүү. Устаза, ошондо азыр таравих намазын өттүк. Эми тахажжуд намазына токтолобуз. Бул тахажжуд намазы кандай болгон намаз, кантип окуйбуз? Деги эле бул эмнелерге көңүл бурушубуз керек тахажжуд окуп жатканда? Тахажжуд деген ушул түндө окулчу намаз, бул дагы нафил намаз. Куфтанды окугандан кийинки намаздын бардыгы багымдатка чейин кандай намаз окуса, бардыгы тахажжуд намаз болуп саналат. Тахажжуд намазын 8 рекетке чейин окуган жакшы. Каласа 2 рекеттен, каласа 4 рекеттен кылып окуса болот. Тахажжуд намазынын фазилеттери туурасында эми айта турган болсок, аябай көп. Анан Аллах Тааланын бизге мындай райымынын чоңдугу, кеңдиги ушунда тахажжуд намазын биз айтабыз сөзсүз ортодо бир жолу уктап туруш керек деген дагы бир түшүнүк бар. Сөзсүз уктап туруш керек деген нерсе бул нафсин менен күрөшүү иретинде. Жана бизге түндү 3кө бөлүп туруп, түндүн акыркы 3төн 1-ин акыркы бөлүгүндө тахажжуд окуган жакшы. Багымдатка жакын бөлүгүндө окуган эң жакшы убакыт. А бирок кимде ким ойгоно албайм десе, өзүнө ишенбесе, анда куфтан намазын окугандан кийин эле дароо тахажжуд намазын окуп алса болот. Уктаганга чейин эле ал деле тахажжуд болуп саналат. Кайсы намаз куфтандан кийин окулган болсо, бардыгы нафил намаз, бардыгы тахажжуд намазы болуп саналат. Аллах Тааланын болгон бизге жеңилдиги, кимде ким түндө тура албайм десе, ойгоно албайм десе, куфтан намаздан кийин дароо 2 рекет сүннөттөн кийин каалашынча нафил намаздарды окуп, тахажжуд ниетинде, андан кийин акырында витр важипти окуп туруп жатып алса эң жакшы. Бизде витр важип намазын амалдардын эң акыркысы кылган жакшы. Эгерде түндө турамын деп өзүнө ишенсе, анда куфтандын парзын, анан сүннөтүн окуп эле жатып, түндө туруп, анан каалашынча тахажжуд намазын окуп, анан акыркы витр важипти окуп туруп жатып алса болот. Андан кийин багымдат намазын окуса болот. Кимде ким турбай калам деп корксо, мейли куфтан намазын окусун, витр важибин окусун дагы, анан түндө туруп тахажжудду окуй берсе болот. Жана витр важипти окуп алганмында тахажжуд окусам болобу болбойбу деген маселе эмес да. Анда деле окуй берсе болот. Айта кетсек, таравих намазы дагы багымдат намазына чейин окулат. Кээде бирөө бизде ойлойт экен, эми келген суроолордон улам түшүнөсүң да, адамдардын туура эмес түшүнөт экен деген нерсеничи. Таравих намазындагы ошол куфтан мезгилинде гана окушуң керек экен, андан кийин мен окубай калдым да дегенде түшүнүк бар экен да. Жок.
багымдат намазына чейин окуй берсе болот. Кимдеги өтө чарчаган болсо, бир уктап туруп деле багымдатка чейин окуган болсо, иншалла, анын эч нерсеси жок. Сиза таравих намаз деп калдык. Соңку суроо болсун. Таравих намазын азыркы учурда көрүп келебиз. Деги эле ошол мечиттерден окуган аялдарды, топ-топ болуп чогулуп турган аялдарды көрүп келебиз. Деги эле бул канчалык деңгээлде туура? Бул таравих намазын кайсы жактан окуган жакшыраак? Таравих намазынын өзүнүн шарттары, ал баягы мечитте окулат, башка, бирок аялдарга тиешелүү өкүмү туурасында айта турган болсок, эгерде аял киши жамаатка барып калган болсо, мечиттерге жамаатка барып калган болсо, ал жерде атайын аялдарга намаз окуганга жай бар болгон болсо, анда имамга уюп, имам аркасынан таравих намазын окуй берсе болот. Бирок аялдын эң жакшы намазы бул үйүндө окулган намазы. Үйүндө окуганы эң жакшы. Аял кишинин үйдө дагы өзүнүн намазканасы болуш керек. Намазканасы дегенде максат атайын бир комната же мечит эмес. Эгерде андай болсо, нур үстүнө нур, жакшы. Бирок жок дегенде бир жай намазчалык, бир местасы болуш керек. Ошол жерде дайыма намаз окуса, ал анын мечити сыяктуу болуп калат. Ошол жерде таравихти окуйт, этикафка отургусу келсе, ал ошол жерде этикафка дагы отурат. Ошол анын эмне мечити болуп саналат. Дайыма бир жерди намаз үчүн белгилеп алса. Таравих намазын ошол жеринде окуганы жакшы. Аялдар чогулуп бизде таравих окуган болуп атат. Ушул туурасында дагы суроолор болуп атат. Чогулуп окуп атабыз, кандай болот деп. Эгерде чогулуп окуган болсо, бардыгы бир бөлмөдө, анын эч нерсеси жок. Бирок аялдар жамаат болуп окусу биздин мазхабта бул макрух, жактырылбаган амал. Аялдар жамаат болуп окусу. Жамаат дегенде максат бирөө имамдыкка чыгып. А эгер макрух амал экенин карабастан мейли аткарган болсо, алардын амалы дурус болот, бирок имам иретинде окуган аял не алдыга, эркектерге окшоп алдыга чыкпаш керек. Аялдардын сабында кошо туруш керек. Бирок эң жакшысы өзүнчө окуганы. Өзүнчө окуганы. Бирок бир адамдардын абалына жараша дагы каралыш керек да. Азыркы күндө мисалы биздин кыздары бизди бул азыркы заманда бизде алаксыта турган нерселер абдан көп. Алаксыта турган нерселер абдан көп. Эгерде үйдө отуруп, мисалы азыр Ислам университетинде сабак берип атабыз, айланабызда квартирада жашаган кыздар көп да. Мисалы үйдө отуруп намаз окубай коем десе, үйдө отурганда мен уктап калам десе, анда коркунуч жок да. Азыр мисалы таравих намазына барса, бир мындай коркунуч жок болсо, жолдон бирөө тосуп албаса, бирөө бир зулумдук кылып койбосо, анда мечитке барып, ошол имамга уюп, атайын аялдардын жерлери болот, бизде аялдарга камдалган атайын орундар. Ошол жерде окуса жакшыраак. Эгерде үйдө уктап калам деп корксо, окубай коем деп корксо, ошон ыйманына ошол жакшыраак болсо, ыйманын көтөрүүгө, амалына жакшы бекем болууга ошол жардам бере турган болсо, анда ошондой жерге барып окуганы жакшы. Аллах разы болсун, сиза бүгүнкү суроолор дээрлик баарына жооп алынды десек болот. Сиза биздин чакыруу четке какпастан келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах разы болсун. Дагы бир жолу кармаган оозуңуз кабыл болсун. Сизге эркен сөз беребиз. Биздин көрүүчүлөр менен эркен сөз бере эле сүйлөшсөңүз болот. Аллах разы болсун чакырууңарга, Аллахым кабыл кылган болсун. Бүгүн кандай сөз айткан болсок, Аллахым ошону бир адамдардын бир дилине салган болсун, сөзүбүз өтүмдүү болгон болсун. Аллах Таала тарабынан бир тауфик, ийгилик берип, ошол кабыл кылынган болсун. Орозоңуздар кабыл болсун дейбиз. Анан илимге айымдарды ошол илим алууга чакырабыз албетте. Себеби биз жөн мезгилде суроо көп болгондогудай орозодо чолук болбойт да. Орозодо бизде ушундай суроо көп болот. Айымдардын деңгээлин, баягы берилген суроодон түшүнөсүң да, өтө көп суроо болгондуктан ойлойсуң да, ошол айымдар дагы бизде кызыгып илим алууга умтулса деп. Азыркы күндө бизде сонун мүмкүнчүлүктөр бар да. Мына Имам Саракси мечитине барса, Көк Жардагы баягы мечитке барса, жана башка жерлерге барса, медреселерге барса, бизде илим алууга аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Мен дайыма айымдарга айтам, мусулман айым катары сен илим алууң парыз. Илим алууң парыз. Кандай деңгээлде? Мисалы сөзсүз эле Меккеге барып, же болбосо Иорданияга барып, же Египетке, же Турцияга барып илим албасаң дагы, өзүңдүн намазың, өзүңдүн дааратың, орозоң толук болгон деңгээлде,
айыпсыз, кемчиликсиз болгон деңгээлде илим алуу парыз дейм да. Ошон үчүн айымдарды дайыма илим алууга чакырам. Себеби жанагындай илим алсаң деле, албасаң деле күнүмкү тиричилик өтө берет да. Эч кимдин тиричилиги бүткөн эмес. Эч ким ушул жери болот. Эми мен жалаң илим алам, жалаң ибадат кылам деп эч кимдики бүткөн эмес, инсан эч качан тойгон эмес. Ошондуктан убакыт бөлүш керек. Дайыма убакыт бөлүш керек. Себеби Аллах Тааланын алдына барганда мен балдарымды тарбияладым, мен соода кылдым, мен тамак аш балдарыма таптым деген сөздөр биз үчүн үзүр болбойт да. Аллах Тааланын алдына барганда ар бир адамдын өзүнүн кыяматы бар. Аллах Тааланын алдына барганда сен өзүң үчүн жооп бересиң. Ошон үчүн өзүңдүн да кыяматыңды калтырбашың керек. Өзүңдүн да кыяматыңды калтырбашың керек. Ошону айтат элем, айымдарга дайыма эле айтып келген кеңешим, ошол эле кеңешимди бүгүн дагы бир жолу кайталап койдум десе болот. Аллах Таалам ыраазы болсун. Орозону пайдалуу өткөргөнгө насип кылган болсун. Силерге дагы рахмат. Адамдын колунда эмне болсо, ошонусу менен кызмат кылат жана ошонусунан суралат демекчи. Силердин колуңарда ушул нерсе бар экен. Эфирге чыгаруу, устаздарды чакыруу, адамдардын маселелерин чечүү. Демек силер ушул нерседен сураласыңар. Ал эми биз келип берүү, сүйлөп берүү, адамдардын маселесин карап берүү, биз ошол нерседен суралабыз. Аллахым калган орозобузду берекелүү өткөрүшкө насип кылган болсун. Жана орозо маселелеринде дагы көптөгөн жолугушуулар болот деп ишенем. Аллах разы болсун. Кадырман көрөрман, биздин берүүлөрдү 24 саат бою YouTube баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Бүгүн бизде конокто Мээрим Сардыбаева, Кыргызстан Ислам университетинин мугалими, устаза болду. Биз бүгүн ушул намаздын фазилеттери, бүт эле нафил намаздар тууралуу кеп кылдык. Кызматыңыз артта мен Гүлназар Эркинбек кызы болдум. Кийинки эфирден жолукканча ассаламу алейкум.